Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяда жабыркагандардын бири 38 жаштагы жаран операция жасатуу үчүн Түркияга учуп кетти. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, жабырлануучу аэропортко тез жардам унаасы менен жеткирилди. Жабырлануучу Баткен облусунун Лейлик районуна караштуу Интернационал айылынын жашоочусу. Ал куралдуу кагылыш учурунда оң көзүнө ок жеп, 30 апрелден тартып Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда жаткан. Андан тышкары 2 буту сынган, Кыргызстанда көзүнө операция жасалган. Түркиялык дарыгердин текшерүүсүнөн кийин ага Түркиядагы клиникалардын шартында кайрадан операция жасоо сунушталган. Эскерте кетсек, Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуунун биринчи күнүнөн тартып жабырлануучуларга зарыл медициналык жардам көрсөтүүнү уюштурган. Эскерте кетсек, Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуунун биринчи күнүнөн тартып жабырлануучуларга зарыл медициналык жардам көрсөтүүнү уюштурган. 29 апрелден баштап оор жаракат алгандар Бишкектеги ооруканаларга алынып келине баштаган. Денедеги ок жана сыныктарды алып чыгуу боюнча шашылыш жана пландуу операциялар жүргүзүлдү. Бүгүнкү күнгө карата Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 25, улуттук госпиталда 12, улуттук хирургия борборунда 9, Лейлик районундагы ооруканада 4, Кадамжайдагы ооруканада 1 бейтап дарыланууда.